Кайрадан эле Аким KG YouTube каналына кош келдиңер. Силер менен баягы эле мен Гүлжигит болом. Урматтуу достор, акайны, же карындаш, бир туугандар. Москва вакыты боюнча 6 август 00:49 болуп калды. 12ден 49 өттү. Точнее, бул 5 августтан 6 августка караган түнү. Бүгүн смена бир өзгөчө бир мындай же ночь эмес, же таң эмес, бир башкача убакытта башталып атат. Себеп бүгүн кечке үйдө жаттым, эмне кылсам деп ойлондум, ишин эртерээк жумушка чыгайын дедим, дагы пландаштырдым, ойлондум, башыма ар нерсе келди. Но азыр дагы жатып туруп эле чыгып баштайын деп койдум. Ушул бүгүн ушундай ночь 6 август түшкө чейин примерно иштеп көрөбүз дагы. Канча акча табабыз, анан машинени таптаза чыкытып, жууп тазалап, өз ээсине алып барып тапшырып, бүгүнкү роликте силерге ушул нерселерди чалдырып берем. Андыктан биз менен бирге болуп тургула, видеону түрдүрбөй баштан аягына чейин көрүп койгула. Видеонун аягында жаккан болсо бир лайк, бир комментарий, каналга каттала элек болсоңор катталып койгула. Биз баштадык. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мына туугандар, өзүңөр көргөндөй эле 00:51 болду. Так, 0 заказ, 00 акча иштегенде эле жокпуз. Линияга чыгабыз. Так. Болду. Жумушту баштайбыз, туугандар. Негизи өзүңөр билгендей эле мен күндүзгү саат 12де ойгонуп туруп 1, 2, 3 примерно линияга чыгып, анан түнкү саат 1, 2, 3, 4 таңкы ошол убакытка чейин иштеп жүрө берет болчумун да. Ошон үчүн могундай убакыт, могундай мезгилди мен үчүн түшүнүктүү эле. Бирок негедир азыркы убакытта эми азыр линияга чыгып атканыма байланыштуу бир аз башкача ощущение болуп атат. Же ночь эмес, же день эмес, иштеп келген эмессиң да, ошон үчүн эмне болот экен, кандай болот экен деп башта ар кандай суроолор эмелер жаралып атат. Ошол туугандар, көрө эле эмне болот экен, ийгиликтүү эле, берекелүү эле күндөрдөн, сменалардан болсун. Алгачкы заказ жанымдан эле берип калды. 2 минуттук подачасы менен, коэффициент жок болчу бирок. Москванын центрине примерно ошо центр тарапка экен 20 мүнөт жол жүрөт экенмин да. Көрө эле, баштадык. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мындай берет. Бүгүн жер жарып таң атканга чейин ушундай вспышка менен тартып баштайм. Вспышка көздү алганга байланыштуу аз-аздан өзүм кадрга көрүнүп турам. Андыктан зерикпей көрүп тургула. Все, ребят, передайте привет. Алейкум ассалам. Красавчик. Все. Счастливо вам, всего доброго. Давай, Гүлжигит. Было очень приятно познакомиться и покататься с тобой. Саламчики. Всем удачи. Давайте. Все получится, верим в тебя. Спасибо. Тондарики, 20 минут, 387 рублей по карте оплата, то есть безнал. Вот, все, кийинки заказды принимать это алган болчумун, ал заказга уралайм, кеттик. Бул заказ коэффициент менен. Туугандар, 27 минут 33 секунд дейт, примерно 28 минут, да, жанакы заказ карабай эле алып алган болчумун. Оказывается, Шереметьево аэропорт экен, терминал Бга келдим, мынакей акчасын деле карай элек болчумун, силер менен чогуу карап атам, 860 рубль дейт. Бул жерден пока заказ ала элекмин. Синяя зонага барабыз. Могу синяя зонага момдай айланып туруп, келип туруп, синяя зонага кирип, кезекке турабыз биз. Кеттик. Бир туугандар, убакыттан пайдаланып силерге Атаман таксопаркын сунуштап кетейин. Бул парктын комиссиясы болгон 2,5%, акчаңарды 24/7 моментально чыгарып аласыңар. Яндекс заправкасы дагы бар. Таксиге тиешелүү полный пакет документ жасап беришет, путевой лист, страховка, договор аренда жана башка нерселер кисапка дагы жардам беришет. Айырмасы жок, Россиянын бардык аймактарынан кошулуп иштесеңер болот. Комфорт, бизнес, доставка, курьер бүт улап беришет. Бир айдын ичинде бир розыгрыш кылып турушат. Ал розыгрыштын башкы байгеси 30 000 рубль. Андыктан чамданыңыздар, урматтуу достор, агайны, жагырдаш, бир туугандар, бат-баттан ушул экранда көрсөтүлгөн номерлерге байланышка чыгып, WhatsApp'тан документтер жөнөтүп туруп, тарс Атаман таксопаркына ийгиликтүү кошулуп, аман эсен ийгиликтүү иштеп жүрөргө, тапканыңардын берекесин берсин. Жалпы бардыгыңарга ассаламу алейкум. Тутуп салдымбы? Давайте чалгыла. Ой, заказды принимать эткен жерим тартпай калдым. Ого, эме бүтүп калып аткан болчу. 8 мүнөттук подачасы менен деревня Голубое дейт. Так, бул деген вообще тескери жака ғой, Москва тарапка эмес, Скат тарапка экен го, область тарапка. Барсамбы, барбасамбы. Вроде бал жакта дагы мынакей коэффициент жанып турат да, вроде бы. Барып көрө берейинчи. Ладно. Бул заказ аэропорттон эмес экен. Ого, аэропорттун жанындагы деревнялардын бири экен. Черная грязь деп коет экен, ошол деревнядан башка деревняга экен. Аэропорттон мурда өттүм да. Эх, ха-ха-ха-ха.
Да, я, Вечер добрый, здравствуйте. Деревня Голубое? Да. Сургутский проезд, дом 1, корпус 1, да? Мы приезжаем, Деревня Голубое, дечи, 22 минут жол жүрдік, тиын тыпыры болса 646 рубль қалды. Башқа заказ алған болчу, уланталы бұл жерден Зеленоградқа барат кем. Машинелерді қарғалачы, стойкаларға сайып қойшып тұр ғой. Бұл реально машинелер, мол советский Волга, не Волга, там, не знаю, мне, но игрушечные машинелер место явно бұл металлический, обычный черный машинелер қарағала. Макеттерін сай қойшып тұр шындай. Каналдағы соңғы жүктелген видеороликтерді ким көрген болса, мен ақырғы бір-екі видеода айтып кеткем, 6 августта бұйырса Қырғызстанға кетем депчи. Ошол туғандар бүгін кечке мал иншаллах жолға шығабыз. Аллахым жолубузду ачсын, аман-есен жетип алалы Кыргызстаныбызга. Силер дагы ак жол кааласаңар комментарийге жаза кетсеңер болот. Ак жол аман-есен жетип ал, жана башка жакшы сөздөрдү арнап жазгыла. Бардыгыңарга алдын ала чоң рахмат. Бир тугандар, видеолордун астында комментарийден же болбосо жеке WhatsApp'ка мындай суроолор да келип атат. Кыргызстандамын, же болбосо Россиянын башка аймактарындамын. Москва шаарына барып такси кылсам болобу, болбойбу? Эптеп кетемби, кетпеймби? Кандай кыйынчылыктары бар? Стоитпи, не стоитпи? Иши кылып ушундай суроолор тил жагынан аксайм, корком, иштеп кетемби, иштеп кетпеймби деп суроо берип атышат да. Мен силерге айта кетейин, башка эч кимди укпагыла, өзүңөрдүн жүрөгүңөрдү уккула. Балким бул нерсе силерге жагат. Ушул чөйрөдөн, ушул кесиптен, ушул такси жаатынан тапкан акчанын балким силерге мындай бир жугуштуу болот, берекеси бар болот да. Балким бул нерсе такыр силердики эмес, силерге вообще эле жакпайт. Ошон үчүн өзүңөр жүрөгүңөрдү уккула. Мындай бир кызыгуу пайда болсо, ой пайда болгон болсо, иштеңер келип аткан болсо, сөзсүз түрдө башыңарды бир малып көрүп, анан өзүңөр практика жүзүндө көрүп, жакшы жаман жактарын полностью толук анан түшүнөсүңөр. Бул нерсе жаманбы, жакшыбы, стоитпи, не стоитпи депчи. Анан балким бул такси бирөөгө жакпайт, анан ошол адамдан сурап алган болсоңор, ошол адам силерге айтып коюшу мүмкүн. Жок, болбойт, не стоит, башыңды оорутпа вообще деп койгон болсо, болду. Силер вообще эле башыңарды оорутпайсыңар, бул нерсеге кызыкпайсыңар дагы. Анан таксиде көптөн бери иштеп жүргөн бир туугандар болсо, жакшы акча таап аткан болсо, ал инсандардан сурасаңар, алар айтышы мүмкүн. Ооба, келип иштесең болот, эптеп кетесиң, эч кандай кыйынчылыгы жок. Ар бир жумуштун башында кыйынчылыгы болот. Ошол нерсени жеңип өтүш керек. Калгандар оңой эле мындай адам кыла турган эле нерсе, бүт бардыгыбыз адамбыз, бытовой эле нерселер деп айтышы мүмкүн. Ошондо дагы бир башкача ой жаралат. Андан көрүп өзүңөр жүрөгүңөрдү уккула, ойлоңула, жете өлчөгүлө бир кескиле дагы келип башыңарды малып көргүлө. Ошол туугандар, сүйлөйүн десем сөз өтө көп. Так негизи делать эткиле. Выбор өзүңөрдүкү. Саатыбыз 7-ден 11 өттү, 8 заказ кылдык, 3300 рубль акча болду. 8-чи заказды бүтүргөндөн кийин 1,5 саат бир жерде отуруп эс алып койдум. Машинада телефон чукулап атып, азыр мынакей 7-ден 11 өтүп атат. Үйдү көздөй по делам кылып койгом. Заказ береминби, көрөбүз. Пока ушул 3300 рубль. Негизи бүгүн түшкө чейин иштей турган план болчу. Андан кийин түштөн кийин машинаны жууп тазалап, үйгө келип өзүм да жуунуп таран, сумкага, рюкзакка кийимдеримди толтуруп салып, Варшавскийге алып барып машинаны тапшырып, андан кийин котельникке өтүп, дальше кетиш керек болчу да, план боюнчачы. Жетишемби, жетишпеймби билбейм, бирок алдын ала машинаны жууп тазалап, пунктуальныйраак болуп туруп, кичине эртерээк эле барып алайын деп атам. Кечиккенден көрө эртерээк барып алган жакшыраак го. Ошон үчүн бүгүн сменаны бир аз эртерээк бүтүрөбүз. Көрөбүз эми. Андан кийин силерге аз канча иштедим, чопо-чоп эмне болду, бүт чыгарып берем. Саатыбыз 9-дан 18 өттү. Машинаны жууп тазалап, чек-четип туруп алып келип буйрусам мынакей. Таптаза. Бүт таптаза алып келип туруп үйдүн алдына токтотуп койдум. 1,5 саат автоунаа жууганга убакыт кетти. На самом деле, значит, 7,5
Так. 7:30-7:40 жумуш толук бүткөн болчу. Ал эми мынакей 3673 рубль иштептирмин. 10 заказ кылып турмун, а? Кеттик, 10 заказ кылып турмун. Аз түшүндүрүп берем силерге. 3673 рубльдан минус кылабыз 1000 рубль аренда, бензин 500 рубльга койдум, бир адреналин эле иштим, болду. Мойка 160 рубль. Ошондо 1943 рубль таза иштептирмин. 1943 рубль. Ооба туугандар, эртерээк эле бүтүрүп койдум, себеп дегенде мындай бир ойлонуп көрсөм, мен машина жууганга убактым кетет экен, үйгө келишим керек экен, ушул тартылган видеолордун бардыгына монтаж кылышым керек экен, анан YouTubeга жүктөшүм керек экен, анан өзүм жуунуп, таранып, кийимдеримди алып туруп, машинаны алып барып тапшырып, андан кийин да котельникке жеткенче убакыт бир тойлы болуп калат экен. Ошолорду ойлоп туруп, эртерээк эле бүтүрө берейин. Ладно дедим, а так на самом деле да биртке иштегенде бир 5000 кылып коюп болчумун да. Но ушундай болду бүгүнкү смена. Өзүңөр билгендей эле мен кетем. Ошон үчүн закругляться эттим, эртерээк эле машина арендасын жаптым, бензин бар. Азыр тиги жака жеткенче да по делам болуп 1-2 заказ алып калышым мүмкүн. Ал да не факт. Көрөбүз. Ошол эмгирип даярданалы. Видеону ушул жерине чейин көргөн болсоңор баарыңарга чоң рахмат. Аягына келип калды. Эми bundan кийинки видео буюрса Москвадан Бишкекти көздөй кеткен ролик болот. Ошону күткүлө. Жалпы баарыңарга ассаламу алейкум. Кийинки роликтерден көрүшкөнчө.